Бүгүнкү күндө биз Жогорку Кеңештин депутаттары, бүт фракциялар талаага чыгып, мамлекетибизди тазалап, мамлекетти жашылдандыруу багытында иш-аракет алып баратабыз. Өзүбүздүн корообузду тазалап, биринчи өзүбүздүн үй-бүлөдөн баштасак, бүткүл мамлекет таза болот, ынтымактуу болот, биримдикте болот деп эсептейм. Бүгүнкү күндө биз дүйнөдө эмне болуп атканын көрүп атабыз. Мына Сирияда, Украинада, башка мамлекеттерде тополоң, бири-биринин тилин укпаган мамлекет катары жок болуп атканын көрүп атабыз. Біз ушу мамлекетти биз сактайлык. Мамлекетти сактап, биздин урпактарга жакшынакай өнүккөн мамлекетти өткөзүп берсек, ошондо бизге биздин урпактарыбыз бизге чоң ыраазычылык айтат деп эсептейм. Ошондуктан келгиле урматтуу калай калк, урматтуу кыргызстандыктар, биздин мамлекетибизди сактап, биздин мамлекетибизди тазалап, биздин мамлекетибизди жашылдандырып, өстүрүп, өнүктүрүп, биздин мамлекетибиз жогорку деңгээлге чыгарып, башка мамлекеттер менен тең ата болуп сүйлөшүп, мына ушундай мамлекетке жеткизсек, биз дагы ушул мамлекетте жашап, рахат алып мамлекетибизден. Канча деген биздин кооз жерлерибиз бар, тоолорубуз бар, көлдөрүбүз бар, дарыяларыбыз бар. Ошол кооз жерлерди сактайлык. Биздин жакшынакай элибиз бар, ынтымак элибиз, эмгекчил элибиз бар. Мына ошол кооз жерлер менен, ынтымак эл менен биз мамлекетти көтөргөнгө аракет жасайлык. Сиздерге бүгүнкү жашылдандыруу күнү менен куттуктайм. Ар дайыма үй-бүлөдө өсүш, өнүгүү, жакшылык болсун деп айтат элем. Мына бүгүнкү күн субботник болуп, президентибиз баш болуп, Жогорку Кеңеш депутаттарыбыздын баардыгыбыз келип, ошо субботникти баштадык. Бул биздин өзүбүздүн ботанический садты бир тазалоо, акыбалы өтө начар болуп калган экен. Тазалап, баардык фракциялар, баардык депутаттар болуп, тазалоо ишин кылдык. Негизи бул көчөт отургузуу бул эң бир жакшы нерсе. Биздин мусулманчылыкта дагы айтат, эң биринчи көчөт отургузуу бул мындай бир жакшы нерсе да. Биздин шаарыбыз ушундай бир жашыл шаар болсо, ошондо биз өнүгүү, өсүү деген бир жакшы нерсе болот эле да. Негизи эң бир өкүнүчтүүсү биздин ботанический садыбыз бул жерде ушундай бир акыбалы, ушундай бир начар акыбалда экен. Буну өтө бир жакшы караган адамдарга тапшырыш керек го деп ойлойм.